Жер ülkeninde алтын чайкоочу фабрика март айында ишке кирет. Ал үчүн учурда фабриканын курулуш иши аяктоо алдында турат. Мындан тышкары калдык сактоочу жайдагы талаптагыдай курулуп бүтөйүн деп калды. Адистердин айтымында алтын өндүрүлүп баштаса экологияга эч кандай терс таасир тийбейт дешет. Максат Базарбаев бул компанияда эколог болуп эмгектенет. Ар күнү иши таң эрте башталгандыктан жумуштун ыргагына көз салып турат. Анткени ар бир жасалып жаткан жумушта экологияга терс таасири жокпу байкоого алат. Адистердин айтымында бул жерде бардык техникалык эрежелер туура сакталган. Андыктан облус тургундары эч кандай кооптонгонго негиз жок дейт. Экология коопсуздук боюнча бул проектиде бүт баардыгы каралган. Проектиде бүт тиешелүү мекемелерден баардыгынын заключениялары алынган. Промбезопасность, пожарная безопасность, экологическая и строительная безопасность. Технологияга ылайык геомембрана төшөлгөн толугу менен площадканын баардыгы. Ага санитарно-защитный зонадагы белгиленген. Ал хвостохранилищеге берден отходдор коңур кургак түрүндө сакталганына байланыштуу кооптуу санитарно-защитный зонадан чыкпайт. Негизи учурда жер ülkeninde 80.000-90 000 тонна руда казылып алынды. Бирок фабрикада курулуш иши толук аяктай элек. Маалымат катары айта кетсек, бүгүнкү күндө казуу иштери күн-түн жүрүп жатат. Ага чейин курулуш иши тынбай жүрүүдө. Алсак бул жердеги жумушчулардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү жарандар. Бир гана башка аймактардан келгендер Тоо-Кен тармагында билими жана тажрыйбасы жетиштүү адистер. Бу жерде завод алтын руданы иштетилет. Заводдун ичинде артыбызга карасаң, ошо чандарда цианид кошулат. Анан ошо пульпа заводдун ичине кирет. Ошол жерден кайта цианидти жокко келтирет да, орусча айтканда обезвреживание болот. То есть фабриканын ичине руда келеби, анан чыкканы жанагы отфильтрованный кек деп болот. Майдаланган топурак чыгат да, бирок ошо майдаланган топуракта уже алтын чыга албайт, уже жок ичинде анча-мынчасы бар. Цианидти жанагы жокко келтиргенбиз, ПДК нормага чейин, и сууну дагы кайра фильтрация кылып кайра пайдаланабыз да. Ар бир квартал үчүн биздин план боюнча ар кайсы жерден жанагы пробалар алабыз. Топурак, суу. Орусча айтканда мы хотим определить базовый нулевой уровень. Анан иштегенден кийин ушул концентрация чаң суу менен эме кылабыз да. Ал эми калдык сактоочу жайды куруу иштеринде өлкөдө колдонулбаган жаңы үлгүдөгү мембрана материалдар төшөлгөн. Анткени калдык сактоочу жайды куруу маалында бардык эрежелер эске алынган дейт. Бул геотекстилдин плотности 300 мг на квадратный сантиметр кетет. Анын үстүнөн дух эки жактан захватываемый геомембрана колдонулат да. Бул 2 мм. Бул да австрийская компаниядан, Австриядан келип түшкөн материал. Бул аябай прочность, анан эмеси боюнча, сапаты боюнча аябай күчтүү. Ультрафиолетовый звуктардан да, ультрафиолетовый лучтардан да защитасы күчтүү да. Анын үстүнөн кайра защитный слой деп ушул геотекстилди кайра колдонобуз да. Анан ошонун үстүнөн кайра машина ушу геомембрананы өзүн сактоо үчүн самосвалдын нагрузкасынан, самосвалдын жылышынан ошону сакташ үчүн үстүнөн кайра 0,5 метрге топонуп түшүп, анан үстүнөн ушу уплотнять этип катоктор менен анан кийин ушинтип курулат да. Салыштырмалуу башка кумтөр, анан бозумчактын хвостохранилищаларына салыштырмалуу биякта эмдеги технологиясы башка, анан колдонулган материалдар да кичине башкача болду да. Учурда алтын чайкоочу фабриканын курулуш иши дерлик аяктайын деп калды. Андыктан мындай иштегендер күн-түн тыным албай бардык жумуштарын жасашууда. Бул жерден алтын чайкалганы менен бир дагы суу сыртка чыкпай кайра иштетилет. Ошондуктан жергиликтүү жарандар эч кандай кооптонбой эле койсо болот дейт адистер. Бул жерде эми процесс жөнөкөй эле. Биринчи руда келип сырттан карьерден, анан дробилкадан өтүп туруп ушул жерге биринчи тегирменге размери 152 мм максимальный. Ошону менен кирет, анан 3 тегирмелерде өтүп
3 тегирменден чыккандан кийин акыркы размери эме руданын 38 микрон болот. Салыштырмалуу 1 миллиметрде 1000 микрон мисалы. Анан ушул 3 тегирменден өткөндөн кийин түз эле сгуститель барат, ошол жерден ойланып процесс цианирования. Бул цианиттин негизги максаты алтынды суюктук аралаштырыш, эме айландырыш керек да. Анан ошол суюк алтынды көмүр, активированный көмүр сиңирип алат да, анан ошону процесс диссорбция деген бар, ошол жерден кайра жууп чыгат ичине, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Анан жууп чыккандан кийин ошол раствор эмеге электролизге барып, электролизден баягы эле физический процесс электролиза, анод, катодко баягы за счет химика электрохимических процессов катодко баягы алтын оседание болот. Анан ошол шламды, алтын шламды кургатып, плюс кошуп эритип анан алтын алабыз да. Казылган руда дал ушул фабрикага келип түшөт. Бир канча процесстен өткөн соң алтын чайкалып баштайт. Ал эми адистердин маалыматында бул фабрикада техникалык коопсуздук эрежелер туура сакталып, бул жердеги бардык иштер эл аралык талаптарга жооп берет дейт. Анан бул 3 тегирмен бул негизи аябай кымбат проект. Анан могул затраталардын баарын компания ошо киргизип, то есть баягы табиятка зыян келтирбеске аракет кылып, ушундай эмеге келишти да. Ошол келишимге келип, азыр ушуну чыгарып атабыз. Мисалы могул биринчи тегирмен ичинде 120 миллиметрлик шарлар бар, экинчи тегирмендин ичинде 60 миллиметрлик, анан үчүнчү тегирменде 30 миллиметрлик шарлар. Ошол шар суу менен руда аралашып, шар менен эзилип, майдаланып, анан ошондой эме менен чыгабыз. Эгерде иш ыргагы дал ушундай тынымсыз жүрсө, март айынын башында жумуштардын бардыгы соңуна чыгып, айдын ортосунда алгачкы алтын чайкалып, жер үйкени толук кандуу ишке кирип, Талас облусу эле эмес, жалпы өлкөнүн казынасына каражаттар түшүп, элдин жашоо турмушун оңолушуна шарт түзүлмөк. Перизат Мамырова, Нурлан Соорбеков, Талас району.